Чаткал районунда аба ырайына байланыштуу өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Өткөн аптада тынымсыз жааган кардан кийин Канышкыя, Чаткал, Терексай айыл аймактарында турак жайларга жакын тоолордон кар көчкү жүрүп, тоого жакын жайгашкан кээ бир үйлөрдү жана мал сарайларды баскан. Мындан улам бир нече кожолуктарга кооптулук жаралып, бир топ чыгымдарга учурашкан. Быйыл Чаткалда аябай акыбал оор, 2 метрге жакын кар жаап атат. Биз мындай болорун билген эмеспиз. Кече бардык жактын карын ачып, мал салга чөп салып келип, анан бүгүн аз эле кар, эртең менен күрөйбүз десек, ушинтип кырышабыз. Оор кардан кулап калды. Алабука, Канышкыя, Кировка жана Красная Горка Акташ унаа жолунда кар көчкүлөр түшкөн. Көчкүнүн көлөмү көп болгондугуна байланыштуу жолду тазалоо иштери аяктаганга чейин ушундай чечим кабыл алынган. Карды тазалоого ÖKMдин кызматкерлери жана техникасы, ага кошумча алтын казган фирмалардын техникалары менен жумушчулары кошулган. Чаткал районунун байланыштырган чапчыма ашуусундагы жол каттамы толук жабылып, көчкү коркунучу пайда болуп, ошондой эле көчкү жерлерин тазалоо иштери ушул күнгө чейин, бүгүнкү күнгө чейин ачуу иштери жүрүп жатат. Ушул бүгүнкү күнгө азыр бир сутканын ичинде жол каттамын бир тараптуу ачалы деп турабыз. Бирок дагы эле кооптуу жерлер сакталууда, көчкү коркунуч жерлери бар. Айыл ичинде электр энергиясы үзгүлтүккө учураганы болгон, бирок толук кайра ишке берилди. Ал эми Тогуз-Тородо кар көчкүдө калган бир жаран каза болгон. Маалыматка ылайык, Атай айыл өкмөтүнүн 3 тургуну тоого жылкы кароого кетип, кар көчкүдө калган. Алардын экөөсү аман калып, бирөөсү каза болгон. Жансыз дене табылып, туугандарына берилген. Ошондой эле Тогуз-Торо районундагы Кыштоодогу сарай кулап, 80 койду басып калган. Мындан адам өмүрүнө зыян келген эмес. Жерине куткаруучулар барып, тазалоо иштерин жүргүзгөн. Токтогул районунда кар калың жаап, бир турак үйгө кирип кеткен. Мындан жабыркагандар жок. Ал эми Бишкек-Ош автожолунун 231-чакырымы Сары-Бор тилкесинде саат 22:30 чамасында кар көчкү түшкөн. Анын кесепетин жоюу үчүн ÖKM кызматкерлери жана техникалар тартылган. Тазалоо жумушу дээрлик бир суткада аяктап, Бишкек-Ош автожолунда каттам толук кандуу ачылды. Жол ачуу иштери жүргүзгөнгө чейин коомдук коопсуздук кызматы, ошондой жаран коргоонун кызматтары тарабынан жолдордо пункттар орнотулуп, посттор орнотулуп, автоунаалардын баягы жыйылып кетпесин кыскартылган жерде автоунаалар убактылуу чектөө киргизилген. Чектөө киргизилген маалдарда жергиликтүү бийлик, ошондой эле биздин министрлик тарабынан 271 километрде арал постунда биздин жылытуу пунктубуз бар. Тургундарга ошол жерде убактылуу кармалып калган тургундарга ысык чай берүү иштери жүргүзүлгөн. ÖKM аба ырайына байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. 22 февралга чейин тоолуу райондордо жана Бишкек-Ош жолундагы ашууларда жана жалпы эле жолдордо жүргөн айдоочуларды сак болууга чакырат. Кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңору маалымдалды. Мындан улам унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Аклай Кырабаева, Аскар Маматисаков, Регион.